Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, урматтуу Жеңиш Өмөргазиевич орун басары. Мен кайрылып кетчү маселе айтып кетет элем топтолуп ишкер катары биз айыл чарба багытында мал чарбасы, балык чарбасы, жер өсүмдүктөрү боюнча чоң олуттуу иштерди кылып келебиз. Ошо менен азыркы күндө алектенебиз. Көйгөйлүү маселени бияка айтайлы деп келдик. Бир да айтып атасыздар, жана Министерство сельского хозяйства кереги жок, департамент болуш керек деп. Бул башка мамлекет менен на уровне министерства чечиш үчүн обязательно Министерство сельского хозяйства керек. Бул ар бир мамлекетте бар. Просто биз ошол министерство эффективдүү иш алып бара албай аткандыгына ошого токтолушубуз керек да. Ишкерлерге дагы ушундай сөздөр болду, кредит көп болуп алынып кетти депчи. Анан кредит мол боюнча жерге дагы бирденке сепсең, анан акча киргизсең, анан берет да жемишинче. Бир дагы ишкер дыйкан кредит мол боюнча эч кандай буктан тура албайт, иш жүргүзө албайт. Мисалы чоң реформаларды кылыш үчүн, чоң фирмаларды ачыш үчүн, экспорт ориентированный продуктларды өстүрүп экспорт кылыш үчүн обязательно чоң каржы керек. Чоң каржы керек. Биздики агрардык мамлекет болгондуктан именно ушул бизге экспорт ориентированный продуктларга биз басым жасашыбыз керек да. Себеби бизде балык чарбасын, өсүмдүктөрдү, эттерибизди экспорт кылсак болот. Урматтуу жаныбарлар, сиз да билсеңиз керек, даже Германиядан Роберт деп немистер да келген, био сертификат давай биз кылып берели, ошол экени экспорт кылайлы Германияга 10 эсе кымбат баада деп. Ал боюнча маалыматыңыз болсо керек, келип ошо чогуу алып келип жүрдүк. Биздин продукцияларыбызды экспорт кыла албай атабыз, проблема болуп атат дегенден алыс болуш керек. Биздин продукцияларыбызды сатып алабыз деп дүйнөдөн тиги Америкадан бери келип аткандар бар. Муну ачык айтыш керек. Экспорт кылгандар кылып атат. Анан кыла албай атып, өздөрү дагы кыла албай атып, анан министерствого да шылтай бергенде болбойт да. Анан министерствого да айтып кетет элем. Сиздер мисалы муну сиздердин уровеньде чече албай турганда маселелер бар да, өкмөт дагы чечиш керек. Себеби мисалына президент Zoran Milanovic айтып атат, региондорду өнүктүрүү жылына карата ушу агрардык секторлорго, экспорт ориентированный продуктларга көбүрөөк көңүл бургула, кредиттерди колдон келишинче жардам бергиле депчи. Кредит албайынча эчтеке кыла албайбыз. Биринчиден туура кредиттин проценти өйдө болуп атат, кымбат болуп атат. Анан ушул именно Орус-Кыргыз фонду жөнүндө токтолуп кеттиңиздер, мен ошол жөнүндө конкретно так маалымат берип коеюн да. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондуна почти 1,5 миллиард доллар акча түшкөн. 1,5 миллиард доллар. Алып карап да көрсөңүздөр болот, миллиардтан да ашык. Анын берилген акчанын баары тең именно перар эмеге айыл чарба жагына берилип атат деп айтылып атат. Бирок анын баары тең туура эмес. Анткени алар проценттин жүзүндө айтып атат, мынча процент региондорго берилди деп. На самом деле сумманын көбү шаарга берилген. Анан экспорт ориентированный продукттарга именно айыл чарба жагына кредит берилбей эле Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан да аяктан ала албай аткан ишкерлер толуп турат, толгон токой. Анан анын 10%тен мен билишимче 10-дон 15%ке чейин бул так маалымат. Кыргыз Орус өндүрүү фондунан акчалар кайра возврат болуп казынага түшпөй атат. Себеби эмнеде? Себеби алар башка гостиницаларды, кафе, ресторандарды, заводдорду, башка имараттарды, офистерди салганга, зданияларды ошолорго көбүрөөк финансирование кылып, именно айыл чарба жагына финансирование кылбай эле да, Жеңиш Өмөргазиевич. Ошонун себебинен азыр биздин дыйкандар микрокредиттерден алганга мажбур болуп атат да, кымбатыраак процент. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду бул фонд эмес да, бул банк деп койсок болот, Российский фонд, банк деп койсок болот, фонд эмес да. Президент айтып атат, 2018-жылы мен бул так расмий маалымат, 2018-жылы болгону алар 3 кредит беришкен да, фонд өзү прямой. Элестетсеңиздер, бир жылда бар 3 кредит берип атат да. Эми кандай түшүнсөк болот? Президент айтып атат, региондорду өнүктүрүү жылы деп атат. Региондорго кошкон салым ошол, акчанын баарын алар кармап жатып алган да. Акчанын баарын кармап жатып алган. Эмне үчүн иштетпейт? Бирдеңке десе эле алар сразу орустарга шылтоойт да. Акчанын баары оруздардыкы, биздики эмес, орустар чечет дейт. Мындай орус фондунун бизге эмне кереги бар? Анда акчаны орустар чечсе, орустардыкы акчаны возврат кылып салыш керек, одолжение кылдырбай. Мисалы, муну эми биз да көтөрүп келгенбиз буга чейин. Муну министерство да көтөрүш керек да. Анткени акча дыйкандарга берилмейинче эч качан бизде мындай олуттуу иштер болбойт, экспорт ориентированный продукттар болбойт. Мисалы эле мына балыкты алалы. Экспорт кылыш үчүн айрге переработочный цех болуш керек, шелково-заморозка, холодильник, логистический центр. Ошолор болуш керек. Аны салыш үчүн
где то 3 миллион доллар, 5 миллион доллар акча кетет экен. Биз азыр ошонун үстүндө иштеп ошону салган атабыз да. Уже чечилип калды маселе. Эми ушундай логистика керек да, чтобы экспорт ориентированный продукту экспорттош үчүн логистика керек. А логистиканы салыш үчүн акча керек. Ошондой маселе да, ушуну көтөрүш керек деп ойлойм.